Саламатсыздарбы, урматтуу достор, сиздер менен мен Кайрат Андишаров. Достор, кандайсыңар? Акыркы маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүп койууну туура көрдүм. Өзүңөр билесиңер, азыркы учурда WhatsApp'тан, Telegram'дан жана ошондой эле Одноклассник, Instagram, YouTube'тардан аябай көптөгөн фейковый маалыматтар көп келип атат. Анан кайсысына ишениш керек, кайсысына ишенбеш керек экенин эл да билбей калды, достор. Бул видеону аягына чейин көрүңүз, бирден лайктан басыңыз. Анан бул голосовойду угуп коебуз. Мындай болуп атат. Кече күнү Ира келди. Менин кемпиримдин кызы МИДте иштейт да. Министерство иностранных дел келип, жумушундагылар менен сүйлөшүп ал. Жумушунда бүт эле немелер да, генерал, майор, в общем, министерствода бүт билген кишилер иштейт экен. Анан кийин айтты, потихонечку надо с Москвы уезжать. Я дома ищу. Эми бул издеп атат да, ойлонуп, Москвадан алысыраак үй издеп атам, потому что чрезвычайное положение киргизет экен Москвага. 1-2 ай убактыбыз бар эле. Вот сейчас ноябрь болот, октябрь, ноябрь, декабрда кетиш керек болжолу, буйруса. Анан чрезвычайное военное положение киргизет экен дейт. Подвалдарды бардыгын дайындап атат бомбоубежищеге. И просто мен уккандан кийин аны сизге айтышым керек. Кыздарга акырын түшүндүрүңүз. Акырындап Москвадан элдер кетип атат. Ира болсо үй издеп атат. В общем, где-то февраль или мартта болжолу границалар жабылат экен полностью. Ошондо чыга албай калабыз деп коркуп атам да. Так что рахат, потихонечку уезжайте дейт. У нас уже все готовятся дейт. У всех россиян, у русских, кто на работе, везде, у всех вроде так тихо-тихо работают, но все делают дела, потому что все готовится к большой, будет большая мобилизация, полностью мобилизация алат экен, несмотря сколько лет людям. Максат, кандайсың оğlum? Жакшысыңбы? Жакшы демалып турдуңбу? Иштериң жакшыбы балам? Мына окшогон голошторду окуп кыжалат болуп калып атабы. Бул аялдын айткандары жөнөкөй эле ушактар катуубу? Же ичине камерасынтип чыгып кетишибиз керек бекен, Сен бизге жакшысыңбы мындай немелерде? Биз азыр эми коркуп отурабыз, эми кечтерибиз 8 жөнөтүлсек экен деп. Кече буну окуп алып, мен шериктерим жүк тагын түйүп жөнөтүлүштү кече машинеден. Мен отурам, бекер сөз, коркулайсың сөздөргө, ушинтип эле жайылып кетти деп. Мен ишенбедим эле, анан оюм сага келди, сен эле постоянно ыртыктай жүрсүңбү? Мына достор, өзүңөр азыр эле күбө болдуңар. Бул эженин айткан сөздөрүнө, бул айтылган бардык сөздөрдү өзүңөр уктуңар, анан өзүңөрдүн оюңарды ылдыйга комментарийге жазып кеткиле. Канчалык ишенсеңер болот, канчалык ишенсе болбойт. Анткени биздин азыркы учурда кыргыз мекендештерибиз көпчүлүгү Кыргызстанга кетүүнү пландап, жана ошондой эле Россиядан четирээк жакка чыкканга пландап аткан кыргыз мекендештерибиз жок эмес. Ошондуктан достор, мен эмне демекчимин? Россия бул баягы Кыргызстан менен Тажикстандан келип алып бир жакка Россиянын территориясына кол сала турган жер эмес. Анан Россия бул улуу бир держава. При этом атомный оружиясы бар. Анан бул жака кол салуу акылга сыйбаган нерсе да, мындайча айткандачы. Анан баягы бомбоубежищелер даярдап атат экен дегени, бул эми өзүнүн сактыгын ойлоп аткан адамдар болушу мүмкүн. Эми генералдар боло турган болсо, балким алар уже возраст өттү. Балким бул ошол эле туура эмес информация. Келиңиздер достор, сиздер менен бирге кандай болорун мындай бир ортого салып көрөлү. Өзүңөр билесиңер, ушул убакытка чейин согуш болуп атат. Уже 6 ай 7 ай болду. Согуштун башталганына уже 6-7 ай болуп калды. Ушул учурда биздин кыргыз мигранттарды согуш калып кеткен болбоду, же өзүңөр билесиңер, мобилизация болгондо кыргыздарды чыгарбай койбоду, же башка нерсе болбоду, же границалар жабылып калган жок, башка нерсе болгон жок. Анан Кудайга шүгүр, баары эле жакшы болуп атат достор. Анан любой время, эгер биз Кыргызстан бир эгемендүү бир элбиз. Биз любой время бул жактан чыгып кеткен биздин укугубуз болот. Эгер Россияда чындыгында эле ушундай согуш болуп кете турган болсо, биздин элдерибиздин толук укугу бар чыгып кетүүгө. Өзүңөр билесиңер, предупреждение берилген. Жанагы Украинадагы американецтерди чыгарып кетүүгө предупреждение берилген, баардыгын чыгарып кеткен. Ошол сыяктуу эле эгер ошондой боло турган болсо, бизге деле ошондой нерсе келет. Биздин деле ал жактагы чоңдорубуз карап отурбайт. Анан мындай фейковый маалыматтарга ишенбөөңөрдү суранабыз.
ушул видеону группаларга, туугандарыңардын группаларына жана башка жактарга таратып коюңарды өтүнөбүз. Достор, мындай фейковый маалыматтарга ишенбегиле. Мындай бул жака бардыгыбыз иштегени келгенбиз, достор. Бардыгыбыз бул жакта иштегели бир өз алдыбызга план койгонбуз. Ушул планды кылалы деп келгенбиз. Анан өзүңөрдүн баягылар койгон максатыңарды кыска ойлоп, согуш башталат экен, анан ушул бирөө айтыптыр деп мындай кыска ойлоп кетип калганын кереги жок. Достор, акыркы маалыматтар болсо ушул YouTube каналдан чыгарып коебуз, чыгарып турабыз. Анан бул каналга каттала элек болсоңуз сөзсүз түрдө катталып, видеого бирден лайк басып коюңуз. Калган биздин мекендештерибиз да көрсүн, бардыгы кабардар болсун. Мындай фейковый маалыматтарга ишенбөөңүздөрдү дагы бир жолу суранам. Эми биздин чоңураак поколениялер балким ошол нерселерге ишенет. Балким дагы бирөөлөр ишениши мүмкүн, бирөө башкачараак кылып айтып берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен силерге мына жалпак тилде гана түшүндүрүп берип атам, что бардык адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн. Ошол достор, акыркы маалыматтарды сизге ар дайым берип турам. Бул каналга катталып, сөзсүз чыккан видеолорду көрүп туруңуздар. Ошол бул видеону болсо тааныштарга таратып коюңуздар. Барыңыздарга тынчтык болсун, кыргыз элибиз өнүксүн, өссүн, ар дайым бир бололу, бар бололу. Аман эсен, мекен эсен кайтабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Адишеров каналынын катталуучулары. To our girls, 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Santa Paul say, well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Салам Москвадан, барыңыздарга ысык салам достор. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Аман эсенсиздерби достор? Мен өзүмдүн оюнум боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Менин оюнумда 850 адам катышат. Анын 350 гана билети калды достор бул оюнда. Билет алуучулар бат-баттан жетишип алып калсаңар болот. Буюрса кийинки жумада уже бизде финал. Жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп кетейин бул оюнда. Достор, эгерде сиз 10 билет ала турган болсоңуз, сизге бир билет подарка кылып беребиз. Дагы достор, iPhone 14 коюлду достор. iPhone 14-тү кантип алам дей турган болсоңуздар, эң көп билет алган адамга бул iPhone 14-тү бере турган болобуз достор. iPhone 14 азыркы учурда өзүңөр билесиңер, акыркы модельдеги телефон. Андыктан силер билеттен машина чыкпай калса, көп билет ала турган болсоңор, акчаңарга iPhone сөзсүз түрдө аласыңар. Андыктан көбүрөөк билет алганга аракет кылгыла, ооматыңарды сынагыла. Канчалык көп билет алсаңар, ошончолук шанс бул оюнда көп достор. Ошондуктан бул оюнга Кыргызстандан, башка Россиянын шаарларынан катышсаңар болот. Оюн Адишеров каналында, ушул каналда болот достор. Бул каналга сөзсүз түрдө катталып, бул видеону биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, лайктан басып коюңуз. Ооматыңызды сынаңыз. Оюн 100% таза достор. Менин оюнумда 2 машина коюлган, общий приз 63 приз бар достор. iPhone менен кошо. Өзүңөр көргөндөй бул артта турган көк тулпар жана ошондой эле Mercedes-Benz достор. Буга чейин деле рекламалар көрүп келгенсиңер. Mercedes-Benz жана главный призде бул BMW достор. Оюнга катышкыла, ойногула, ооматыңарды сынагыла. Билесиңер достор, Адишеровдун каналында бомба оюндар. 3-чү турга дагы биз сонун машиналарды уже карап атабыз достор. Уже 3-чү турга дагы даярдыктар болуп атат бизде. Бат-баттан билет алып жетишип калгыла, ойногула, уткула. Мен сиздер менен поддержкаңыздарды бериңиздер. Сиздерге жакшы оюндарда дайым кыла берейин. Ассаламу алейкум. Тынч болуңуздар.